Күйөө менен эки ажырым жолго түшүп кетпейбизби же жигитимди менден кетпес кылып байлап бериңиз. Бул шайлоодо жеңип чыгамынбы деп жада калса саясатчылар дагы көзү ачыктан шансын сурап көргөн учурлар болот экен. Азыркы күндө деле көзү ачыкка барган адамдар арабызда бар экени белгилүү. Мындан улам жогорку кеңеште дал ушундай көзү ачык биби бакшы эмчи домчулардын ишмердүүлүгүн жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоору сунушталып жатат. Жогорку кеңеш көзү ачыктардын, төлгөөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Негиздемеде алар турмуштук татаал кырдаалда турган жарандардын башын айлантып жатканы жазылган. Документ кыргызстандыктардын аң сезимин кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн манипуляциялоого жол бербөө максатында иштелип чыккан. Мындай көз ачыктык сыяктуу өзүнүн услугаларын көрсөтүү элди алдоо фактылары өтө көбөйүп кеткен да. Биз ошолордун бардыгын реклама бербесин, ошолордун бардыгы жабылсын деп атабыз. Анткени алар келип эле кайра жөнөкөй элдин кыйналганына, үстүнө кыйналганы келип, ушундай бир өбөлгөлөрдү түзүп атат. Ошондо табыптар жөнүндө сөз болот атабы? Жок, табып эмес. Баягы мисалы мен презентациямда да көрсөтүп кеттим эле. Мисалы рекламаларды карап калсаңыз, гадаю 200% деп чыгат. 7 поколений гадаю, если неправильно будет вернуть деньги деп жатат. Болбогон бир 200 сомго гадать этет, бирок элди алдайт да. Эгерде ошончолук эле кыйын болсо, ал рекламасы жок эле акча таба алат, мисалы да. Мыйзам долбооруна ылайык жарнама берген жана аны жарыялаган тарап дагы 15 000 сом айып пулга жыгылат. Мыйзамды талкуулоо учурунда депутат Исхак Масалиев көзү ачыктарга айрым саясатчылар дагы бара турганын айтса, Гүлшаркан Култаева билими жок психологторду дагы аталган тизмеге кошуу зарылдыгын белгиледи. Парламентте сүөт-сай, астрология, нумерология боюнча алектенгендер тууралуу дагы маселе козголду. Урматтуу кишиге айткан, мен алдын ала боло турганды көзүм ачык көрүп атам деп айтканда, ошондой көз ачыктар көп болуп атат бизде азыр. Айрым мурунку президенттер көз ачыктарга барып, шайлоо мындай бүтөт, дегендей бүтөт деп. Анан кантип баа берет аны? Анан информационно коммуникационный сеть дейт. Бул бизге таанымал эмес да. YouTube, биркилер биздики эмес да. Эгер бул мыйзам чыгып калса, силер ушундай жарнамаларды токтотконго күчүңөр жетеби, ошондой контенттерди жапканга? Жок, биздин сайттарды гана жабабыз, бирок социалдык тармактарга биз чара көрө албайбыз. Жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси көзү ачык бүбү бакшы жана табыптарга алданып калган жарандардан келген көптөгөн каттардан кийин иштелип чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов көзү ачык бүбү бакшылардын жарнамасына тыюу салган менен булардын ишин социалдык тармактардан көзөмөлгө алуу мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Илимге таянган болсо, жанакы астрологиясы да кирбейт. Билесиздер. Илимге таянбагандар деп атабыз, наоборот. Илимий изилдөөлөр негизинде эмес, илимий практикалык бир жумуштар өткөрүлбөгөн жөн эле шылуундарга, аферисттерге, ошолорго гана багытталган да. Facebook, соц тармактарда бүт эле коуч болгондордун баары кирип калат да, сөздүн ачыгы. Ошолордун баарын киргизип коебузбу анда? Тренингтер, семинарлар деп жарнама беришет да. Ошолордун баары тиги турмушка үйрөткөн, азыр медициналык, мисалы, сиз такталбаган десеңиз, ошо сертификаттары жок, ошолордун баарын киргизип алабызбы, анда кандай болот? Биз азырынча ошол именно черный магия менен алектенгендерди, ошолорду биринчи этапта карайын деп атабыз. Анан эгерде буюрса подзаконный акт кабыл алынып, ошонун негизинде өзүнүн перечень кылып, ошо перечень негизинде бекителик деген бир ниетибиз бар. Кыргызстанда көзү ачыктык бакшылык кылып төлгөө тарткандарга мыйзам тыюу салбайт. Ош шаарынын тургуну Гүлсана Эсенбаеванын айтымында 1990-жылдары ар бир базарда теспесин колуна кармап жүгөрү төлгө ташын тизип алып, жол ачам, дартыңа даба табам, келечегиңде айтып берем дегендер толуп турчу. Азыр элдин билими артып, андай көрүнүштөр азайып калган. Ошентсе да ишти онлайн аркылуу интернеттен көзү ачыктык кылгандар пайда болгон. Абдан кыйналган учурда кайрылышат. Мындай айласы жоктон же ооруп калса, же дагы бир иши жүрүшпөй калса, байкуш эми коомчулукта ушундай болуп атат да. Бул туура эле маселе. Анан алар ушундай карайлап турганда, ошондой психологияда, психикалык кандайдыр бир колдоо издеп калат. Анан ошондо жанагы көчөдө отургандар мүмкүн мынандай десе, ага деле кичине ынанып калат. Бирок ал
туура чечилип туура багыт бербесе дагы кайрадан жанагы жаран жүдөйт. Илим жактагандарды колдойм, сертификаты болуш керек. Болуп көрбөгөндө коомчулукка туура багыт берген бул астрология, нумерология бул керек. Анан жанагы эле көз ачык, анан сиз айткан может коучтар тияка бияка семинар өтүп, аларды бир көзөмөлдөп коюш керек да. Анан көчөкөйдө отуруп алып туруп, колун карап тияка бияка деп элди алдаган туура эмес. Коңшу өлкө Тажикстанда төлгөөчү жана көзү ачык деп айыпталган 50дөн көп киши кармалды. Төлгөөчүлүк жана көзү ачыктыкка тыюу салган берене Тажикстандын кылмыш жаза кодексине өткөн жумада кошулду. Мурда мындай ишмердүүлүк менен алектенгендер административдик жазага тартылчу. Жаңы чараларга ылайык административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин да көзү ачыктык кылып төлгөөчүлүк жана бүбү бакшылык менен алектенсе, кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралат. Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.